Практически во всех регионах Кыргызстана уже проводится дистанционное обучение. В основном учителя дают домашние задания, ссылки, видеоуроки, которые нужно вовремя высылать через специальный чат в WhatsApp. Наша задача в дистанционном формате не просто знать определенный объем новой информации, а организовать его самостоятельную познавательную деятельность, научить самостоятельно добывать знания и применять их на практике. Урматтуу коллегалар, мына кырдаалга байланыштуу дистанттык окуутууну ишке ашырып жатабыз. Күнүн сайтына кирип, АБН маалыматтык системасы аркылуу студенттер менен кайтарым байланыш жасап атабыз. Мына эртең 8:30 ТИББ 1:19 биология тайпасынын физика сабагы болду, башталды. Өз убагында сабакты баштадык. Студенттер катышы дагы жакшы, кайтарым байланышка чыгып атат. Мына жерде өзүңөр көргөндөй суроо жооптор бар. Мына суроолор берип жатат алар. Ал суроолор ар бир суроого өз убагында жооп берип атабыз. Мына жерде мына бир кызыбыз мен берген суроолорго жооп берди. Андан сырткары мына жерде активдүү катышкан кызыбыз бар. Мына жерде Нышанбай кызы деген бар, Бегалы кызы Гүлира деген кызыбыз бар. Алар дагы өзүнүн суроолорун берип жатышат. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Мен бүгүн СБТ 18 тайпасында практикалык сабак өттүм. Ошол өткөн практикалык сабактан бир аз кыскача видео сунуштайм. АБН порталдан СБТ 1.18 тайпасына кирем. Внешняя политика независимых государств Центральной Азии. Предмети боюнча бүгүн практикалык сабак болчу. Байланышка көптөгөн студенттер чыкты, кайтарым байланыш жасалды, жооптор келди. Мен ошолор менен бөлүшмөкчүмүн. Мына азырда байланышта отурган студенттерибиз бар. Сабак бүткөн учуруна карабастан бизде СБТ 18 тайпасында 16 студент окуйт. Мондой жоопторду жазып атышат. Аябай актуалдуу, сонун. Азырда байланышта отурган студенттерибиз бар. Эң эле жок дегенде студенттерден бирден сообщение келди. Көпчүлүгүнөн андан да жогору жооптор келип атат. Кайтарым байланыш жасалып жатат. Мисалы, мен бир экөөнү көрсөтүп кетейин сиздерге. Мына жерде Тайырбекова София жөнөттү. Софиянын жазган жооптору Түркмөнстан Республикасынын табигый ресурстары боюнча жооп жазды. Ал эми Нуркан жазыптыр.